Ассаламу алейкум агайын. Менин сөзүмө кожомко атабыз муктаж эместир. Доор алмашып, муун алмашкан сайын тарых айтылып турууга, улам изилдөөгө муктаж экен. Ошол себептен чыгып жүрөбүз. Кожомко атабыз мен эле эмес, менин атам, чоң атам Муктар Кожомко атабыздын уулу. Төрөлүү электе эле Кожомкул деген атак даңкка, тирүүлүү легендага айланган киши. Эми ошол легендага айланган кишине мактачуу жерлери дагы бар, анан кемчилигин айтчу жерлери да бар. Мен өз көмөчүмө гүл тартып, ар кимдин өз атасы өзүнө манас көрүнөт болуп мактай бергенден алысмын. Ооба, мактачуу жерлерин, үлгү алчу жерлери да бар. Аларды айтып келебиз. Бирок мен бүгүн ошо Кожомко атабыздын өзүн өзү колдоно албай алган кемчиликтери тууралуу айткым келет. Кудай Кыргызга Кожомкулдай алып берди. Анын ичинде Кожомко атабызга ченемсиз күчтү берип койду. Ар кимдин тагдыры өз колунда. Акыл эс берди. Бирок ошол балбандыкты Кожомкул атабыз колдоно алдыбы? Албетте колдонду. Бирок өзүнүн деңгээлинде эмес. Ошол кездеги мамлекеттик жетекчилер Кожомкул балбанды Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, намыс үчүн колдоно алганбы? Жок. Колдоно алган эмес. Көп болсо Кожомко атабыз кыргыз казак менен, ары барса өзбек туугандар менен күч сынашкандыр. Өзү айткан, мен өмүрүмдө өзүмдүн күчүмө тете инсандар менен, балбан менен жолуккан эмесмин деп. Ошондой болсо дүйнөгө чыгыш керек эле да. Дүйнө жүзүн таң калтырыш керек эле да, жанагандай күч менен. Талды сыкканда дейт. Талды сыкканда суу шорголоочу деген сөздөр бар. Өз көзүм менен көргөн аксакалдардан уккам мен. Мындай айтканда азыр жомок угулат да бизге. Башка элдерге айтсаң, булар өзүн мактап атат дейт да, анткени факты жок. Факты жок дегеним фотоаппаратка, видеокамерага түшпөй алган. Ишенбейт да. Ошол кезектеги жетекчилер, кожоке сен сейсебеттигиңди коюп, парторг тиги райзо болгондо кой, тиги жетекчи. Сенин жумушуң балбандык, күрөш. Эңичке түш, эр сайышка түш. Колунан эмне келсе пайдаланыш керек эле да. Ат көтөрүү, таш көтөрүү, дүйнөнү кыдыртыш керек эле. Бирок андай болбой атпайбы? Мени өкүндүргөн ошол да. Бир кездерде тетиги 1930 жылдардын тегереги деп айтылып жүрөт. Кадимки казактын атактуу балбаны Кажымукан келип, Кожомко атабыздын даңкын угуп, балбандыгын угуп, анан ушул азыркы Бишкекке келет да. Негизи күч сынашайын деген ойдо келген экен, аксакалдардын айтуусу боюнча. Бирок Кожомко атабыздын бой түзүлүшүн, дене мүчөсүн көргөндө, анан экөө көпкө ошо саламдашып, алып кал сурашып, бир 2-3 мүнөттөй туруп калса керек, кол сыгышып. Ошондо Кажымукандын колуна кан өтпөй, колу кыймылга келбей алган деп айтышат. Кажымукан ошо күч сынашайын деген оюндан кайтып, кожоке, сендей балбанды дүйнөнүн нече кыдырдым. Сендей зор күчү бар алыпты көрмөк түгүл уккан дагы эмесмин дейт. Жүрү мен менен. Дүйнө кыдыр.
ошо ала тоону көрсөтүп айткан экен: кожоке, ала тоодой атак, даңк, акча сеники болот. Сендей дүйнөдө жок деп айткан экен да, ушинтип баа берген экен. Ошол Кажымукан атабыз дейли, арбага ыраазы болсун. Ал өзү милдетинен кутулган экен, айтып деп коюп. Мен ошого ыраазымын. Бирок ошол сунушту кабыл албай, Кожомко атабыз эмне деген сунушту айткан, эмне деген жоопту айткан: мен азыр эл жерин таштап кете албайм. Кыйын заман болуп турат, эл кыйналып турат. Мамлекет ишенип берген кызматым бар эле. Ошол кызматты таштап кете албайм деген жообун айткан. Ошол балбандар, дүйнөдөгү мыкты балбандар ушул жерге алып кел. Мен күрөшкөндөн качпайм. Күч сынашкандан качпайм. Мына ушул жерден деле күчүмдү көрсөтүп берем деген жообун айткан экен. Муну кайсы өңүттө карасак болот? Албетте мен эки тараптуу карайм. Биринчиси мекенчилдик менен караса болот. Ошо берилген кызматына берилгендик, эл жерин сыйлагандык деп коелу. Бирок экинчи чети караңгылык болуп атпайбы? Атабыздын арбага таарынбаса керек. Мен чындыкты айтып атам. Ал парторгтук кызматты, тиги селсебеттик кызматты жайлоо комитетинин төрагасы, кедейлер комитетинин төрагасы, ал кызматтарды мындай деле адам кызмат кылат эле да. Кожомко атабыздын милдети ошол Кудай эмнени берди? Күчтү берген. Ошол күчтүн күчүн пайдаланыш керек эле да. Антиги селсебеттикти, парторгтук кызматты жаман аркалабаш керек эле дебейм, бирок менин оюмда ошол дүйнөнү кыдырып кетиш керек эле. Биздин ошол кезекте мамлекеттик жетекчилерибиз ынандырып, ошондой дүйнө кыдырганга мүмкүнчүлүк, шарт түзүп бериш керек эле. Үй бүлөңөн камсанаба кожоке. Эл жериңен да камсанаба. Өзүбүз карап деп турабыз. Сен милдетиң ушундай. Сен кыргыздын намысын корго. Атагын чыгар. Дүйнө кыдырып кел баатыр деп жолго салса болмок. Бирок андай болгон жок. Арман дүйнө. Эгер деле Кожомко атабыз дүйнө кыдырып кеткенде, кыргызды азыр Кожомко атабыздын өңү менен, Кожомко атабыздын күчү менен, алптыгы менен, балбандыгы менен дүйнө эле таанымак. Бирок ошондой шансты, орусча айтканда, ошондой зор мүмкүнчүлүктү биз колдон учуруп ийгенбиз. Анан азыр түштөн кийин эч нерсе кыла албайбыз биз. 1000 жолу ат көтөрдү дейли, 1000 жолу таш көтөргөнүн айталы. Бирок дүйнө жүзүндө азыр даңазалашыбыз кыйын болуп калды. Убагында пайдаланышыбыз керек эле. Мен азыр айтып жүргөн бир гана бир чоң мүмкүнчүлүк бар. Кожомко атабыз көркөм фильм кылып тартыш керек. Аны эптеп эле Кыргызстандын деңгээлинде эмес, акчаны аябай салып кино кылып тартыш керек. Болгонун болгондой өтө деле көркөмдөп кереги жок. Ат көтөрсө, тиги пил көтөртүп кереги жок. Төө көтөрсө, жираф көтөртүп кереги жок. Анчалык көркөмдөп эмес, анын жашап өткөн, жасаган балбандыктары өзү эле көркөм. Айтчу сөздөр көп, туугандар. Дагы бир нече кемчиликтери бар, өзүн өзүн колдоно албай калган учурлары бар. Ошолорду айтып деп турабыз. Мен ушундай ачуучундукка таянган жигитмин. Ким болсо да айтам. Бир өзүбүздүн балбаныбыз, жеке өзүмдүн чоң атам, бабам болгон үчүн да мен айтпай коюшум керек эмес. Кемчилигин биленби? Кемчилигин кошо айтышым керек.
артыкчылыгын биленби, аны да айта жүрүшүм керек. Мындай адилеттүүлүк, калыстык болуш керек деп ойлойм. Бир гана мактай бериштен алысмын. Ал кишилердин арбагы ыраазы болсун. Мүмкүнчүлүктөрдү биз азырда кое бербешибиз керек. Тарыхтан чоң сабак алышыбыз керек. Азыркы учурда да биздин эр азаматтарыбыз бар. Өзүнүн ордун таппай жүргөн, мамлекет тарабынан тиешелүү адамдардан колдоо таппай жүргөн, бычакка сап, камчыга сап биздин эр азаматтарыбызды пайдаланып, колдонуп калалы. Анан эртеңки күнү алардын заманы өткөн соң тилибизди, бармагыбызды тиштеген өтө кеч болор. Аман болуңуздар.